достор, сиздер менен Билесиңби кежи долбоору. Билесиңби жаштардын эң мыкты маалымат долбоору. Биз дени сак жана билимдүү улуттун өсүшүнө, жаштардын ата-энеси жана тең туштары менен болгон мамилесин өнүктүрүүгө жардам берүүчү долбоорбуз. Достор, бизге суроолоруңар болсо 0704 004608 WhatsApp, Telegram номерлерине жөнөтүп жана сайтыбызга дагы суроо узатсаңар болот. Сайтка суроо узатууну сурап жаткан көрөрмандарыбыз үчүн суроо берүү шилтемесин басып, ал жерден борбот эмес экениңиздерди тастап гана суроону узатасыздар, болгону ошол эле. Биз бардык суроолорго жооп беребиз. Достор, бүгүн бизде конокто биз жарыялап өткөндөй эле Жылдыз Караталова эжебиз бар. Жылдыз эже менен бүгүн биз биргеликте эркек баланы туура тарбиялоо деген темада сөз кылабыз. Андыктан балдарыңыздарды тарбиялоого кандайдыр бир кеңештер керек болсо, дал ушул жерден суроолорду узатып жоопторун алсаңар болот. Саламатсызбы Жылдыз эже? Саламатсыңарбы? Мен чакырганыма абдан силерге ыраазычылыгымды билдирем, кубанычтамын. Бүгүн суроолор болсо, суроолорго жооп бергенге даярмын. Анан жана айтып кеткендей, менин суроолорум бул менин өзүнчө жеке пикирим болуп эсептелет. Анан өзүмдүн жеке тажрыйбамдын аркасы менен болом. Урматтуу достор, суроолорду жөнөтүп отургула. Анда Жылдыз эже, алгачкы суроо. Айтып коюшат эмеспи, баланын эч качан жаманы болбойт депчи. Бирок ошол эле учурда кайра бул жаман бала, бул жакшы бала деп бөлүшөт да. Негизи сиздин оюңуз боюнча жаман балдар кандай болот? Эч качан баланы жаман бала деп айтпаш керек. Анткени наристе төрөлгөндөн баштап эле бул Кудайдын берекеси болуш керек. Ошо ата эне болуу бул деген ар кимдин башына дагы түшпөйт. Ата эне болгом келет деген адамдарга баарына эле келе бербейт да. Ошон үчүн бул ойлойм, бул ушул береке болуш керек деп. Анан балдардын эч качан жаманы болбойт. Ата эненин ролу абдан маанилүү бул жерде. Эң кичинекей башынан баштап эле ошол кандай тарбия бериш. Мисал алсак, мен кичинекей кезимден баштап мен эч качан ата энемден критика уккан эмесмин. Бул деген дайыма атам, өзгөчө атам бизге мага айтчу: сен эң акылдуусуң, колуңан бардыгы келет, өзүң күчүңө ишенгиниң, эмне кааласаң, кандай максатты астыңа койсоң, ошого дайыма жетесиң деп тарбиялаган. Бизди баарыбыз 4 балабыз биз. Мен өзүмдүн 2 уулум бар, 17 жашта жана 19 жашта. Мен дагы ошол принцип боюнча тарбиялагам, эч качан критикалаган эмесмин. Өзүңөрдүн күчүңөргө ишениш керек, балдарга эч качан мындай негативдүү эме бербеш керек да. Дайыма өзүн, жана еврейлер бар го тарбия бергенчи, алар деген балдарын эч качан критикалабайт, эч качан жамандабайт. Сен абдан акылдуусуң, сен деген колуңан бардыгы келет деп ошондой бир неме менен дайыма айтышат да. Ошондуктан деген биз не только менин оюмча, а вообще тажрыйба боюнча балдарды эч качан критикалагаш керек. Мисалы, азыр жашоодо баардык нерсе болот, ажырашуу учурунда көпчүлүк учурда балдар энесинин колуна кетет да. Анан ошондо баланы тарбиялоодо атанын ролу керек эле жок болуп калышы мүмкүн. Бул дагы туура эмес деп ойлойм, анткени ата менен эне дагы булар бирдей ролду аткарышат баланын тарбиясында. Менин тажрыйбам боюнча, мен болсо дагы жолдошум менен ажырашып кеткен, бирок менин мамилем менен жолдошум мамилеси бул өзүбүздүн жеке мамилебиз, а балдар эч качан буга мындай кийлигишпеш керек да. Бала деген атасын кандай сүйөт, энесин кандай сүйөт, бул бирдей ал үчүн. Ата менен эненин ролу бирдей, туурабы? Булар ошон үчүн ата менен баланын байланышы эч качан үзүлбөш керек. Анан эне дагы өзүнүн болгон, мисал алсак, эми ата эне ажырашкандан кийин өзү бири-бирине жаман көрүп, мындай ошондой бир эмелер болот го. Ошондой негативдүү эме болбош керек. Анткени бул деген адам, айтып атпайм, ата менен эненин өзүнчө мамилеси, туурабы? Балдар болсо, балдар үчүн балдарды сүйөт, эми атасы болгондон кийин, энеси болгондон кийин балдарды сүйөт. Анан балдар дагы жакшы көрүшөт. Эч качан буга мындай травма кылбаш керек. Найзык сөздөрдү айтып, эркелетпеш керек, баланы катуу кармаш керек, чыныгы эркекти чоңойтуңар кезде буга кошуласызбы? Бала менен негизи кичинекей болобу, чоң болобу, мындай акылдуу, анан мындай акылы жеткен адамдардай болуп сүйлөш керек да. Мисал алсак, биз байкайбыз, кээде кичинекей бала болсо, 2, 3, 4, 5 жаштагы бала болсо, эми аны менен мындай эркелетип, сүйлөтүп эметипчи. Бул деген, менин оюмча, бул деген анча деле жакшы эмес да. Анткени эгер кичинекей бала менен мындай чоң адам менен, өзүнүн ою бар адам менен сүйлөшсөң, ошондо ал дагы ошого умтулат да. Мындай эркелебей, кечке эле мындай эмете бербей, мындай бар го, чолчоктогон балдар бар го, ошондой болбош керек да. Мисал алсак, менин балдарым бирөөсү Германияда окуйт азыр, 19 жашта. Экинчиси болсо азыр Америкада жана жайкы мектеп бар го, ошого азыр конкурстан утуп алып кетип калды да. Менин оюмча,
эң ата эненин эң негизги максаты ошо балдарды тарбиялоо. Балдар деген көз карандысыз болуш керек. Финансылык жактан көз карандысыз болуш керек. Ошондой адамдарды тарбиялаш керек. Бул деген, конечно, жанагы балдарды мындай сүйүп, аларды мындай чын жүрөктөн сыйлап, ошол мамиле жасаш керек. Это по умолчанию да. Бирок деген эң негизги максат, ар бир ата эненин максаты бул баланы финансылык жактан көз карандысыз кылуу. Анткени азыр деле биз байкап атпайбызбы? Кандай балдар чоңоюп атат, иштегиси келбейт, окугусу келбейт, ата энесинин мойнуна канча отурган балдар, өзгөчө эркек балдар көп болуп кетти да, акыркы күндөрүчү мындай жаш эле 20 жаштан өйдө кеткен балдарчы. Бул деген ата эненин күнөөсү деп мен ойлойм. Анткени деген баланы деген мындай көптөр эркелете бербеш керек да. Бирок башка жактан караганда аларды мындай көп деле прессинг кылбаш керек да, урбаш керек. Аларга деген мындай с уважением, мындай сыйлоо менен, мындай акылы жеткен, мындай самостоятельный, мындай адам катары эле сүйлөш керек да. Ошол региондордо өзүңүз билсеңиз айыл жерлеринде кичи балдарды алып калышат да, ушу кичекейин эле сен бизди багасың деп, биз карыганда сен милдет бар, сенин мойнуңда болот. Ушул кичи балдардын өсүп өнүгүшүнө, өзүңүз айткандай ар тараптан изденишине тоскоол болуп коюшат экен да. Ушул туура ушул эркек балага милдет тартып жаш кезинен эрте үйлөндүрүп, үйдүн оокатын берип койгон. Көбүнчө кыргыз айыл жерлеринде бул эми биздин ата бабабыздан калган салтыбыз. Биз эми мурда деген көчмөн калкып болгондон кийин ошол боз үйүбүздө жашап, ошол жакта малыбызды карап, ошол жакта кичүү балабыз өзүбүздүн жаныбызга эметип жашаса болгон деп ошол доорго туура келет деп ойлойм. Анткени ошол канча миңдеген жыл ошентип эле жашап келгенбиз да, туурабы? Бирок азыркы убакта эми ата эне өзүн өзү сураш керек да, биз эмнени каалайбыз деп. Эми балаңды өзүңдө байлап койсоң, ошол мал менен болуп эле, айылда биздин жаныбызда туруп алып эле, бул немножко эме да, эгоизм деп ойлойм да. Анткени менден да сурашат да, сен эки балаңды чет мамлекетке жөнөтүп салдың, сен эртең ким багат дейт. Эми Кудайга шүгүр өзүмдү өзүм багам. Эми конечно убакыт келгенде эми ким билет кандай болушу мүмкүн. Эми баары бир мындай Кыргызда биз деген балдарды анан өзүбүз дагы мындай нация катары мындай ыймандуу болуп эсептелебиз да. Менин балдарым айтканыма караганда булар деген барып тажрыйба алып келишет, билим алып келишет. Анан кайра кайтып эле келишет Кыргызстанга кайтып келип анан чогуу жашайбыз. Бирок мен дагы аракет кылам өзүм дагы мындай эме болгонго да, мындай энергичный болгонго. Анан такыр эле 60ка чыктым деп мисал алсакчы, бизде эми 50-гө 60ка чыктым, мен болду картайдым, өздөрүн таштап коюп эле үйдө отуруп калып эле ошону менен токтоп калат да жашоочу. Анан мындай тиги дүйнөгө кеткенге да мындай даярданып отурушат. Мен эми тияка кетем да, эми келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр деп жана эмелерди чогултуп, андай болбош керек да. Мындай көп жашаганга өзүңдү да мындай позитивдүү, астыңа мындай ой жүгүртүү болуш керек да. Анан анткени силер өзүңөр ошондой позитивдүү болсоңор, балдарыңар да ошондой болот. Жана айта кеткендей, өзүңөр ролевой модель, кандай өзүңөр сүйлөсөңөр, балдарыңар да ошондой сүйлөйт. Силер кандай мамиле жасап, кандай жашоого көз карашыңар болсо, ошондой балдар да ошондой болот, туурабы? Саламатсызбы Жылдызайым дейт. Балам 19 жашта үйлөнгүсү келип жатат дейт. Бирок кызым мага жакпай жатат. Кийлигишсем же кийлигишпей эле койсом. Биз айттык, жар тандоосуна, кесип тандоосуна кийлигишпеш керек. Ооба, анысы да туура. Мындай түздөн түз кийлигишпеш керек. Бирок сөзсүз түрдө балага багыт бериш керек, бала менен сүйлөшүш керек. Мисалы үчүн бардыгы өспүрүм болот, өспүрүм бурактагы балдар агрессивдүү болот. Ошол өспүрүм бурактагы балдарга кандай мамиле кылыш керек? Өспүрүмдөн подросткпы, жана тинейджерлер. Бул деген өзгөчө аябай мындай чувствительный возраст деп коем да, эми учур. Бул деген ата эненин ролу абдан ушул убакта өзгөчө дагы күчтүү болуп эсептелет. Дагы кайталайм, психология боюнча көп китептерди окуш керек. Жанагы илимий изилдөөлөр, балдар менен кандай мамиле жасаш керек, кандай мындай травма кылбаш керек. Эми конечно мурда деген менин мамам, атам эч качан кол көтөрчү эмес. Мамам чымчып деле койчу, чаап деле койчу. Бизди ошентип деле мындай катуураак тарбиялаган мамам болчу биздикичи. Анан деген эми азыркы убакта азыр жашоо башкача болот, доор башкача болот, психология башкача болуп атат. Биз деген көп нерселерди мындай маалыматтар ар кандай болот. Биз ошол сөзсүз түрдө ошол билимди алыш керек да. Эгер ушундай суроолорун билсем, мен мисалы дайыма изденем да. Мисалы алсак, балдарды кандай тарбиялаш керек, жана өспүрүм учурда отпайбызбы, өспүрүм учурда кандай балдарга мындай туура маалымат бериш керек, кандай травма кылбаш керек.
кандай мындай кээде дагы көбүрөөк урушуп көбүрөөк неметип койсоң анан өзүнө ишенбей да калышы мүмкүн. Анан келечекте айтып атпаймынбы, бүгүн ата энеси басымдык кылып атса, эртең башка бирөөлөр басымдык кылышы мүмкүн. Башка мындай жаман чөйрөгө туура жашап калышы мүмкүн. Туурабы? Студенттер, жана чоң жаштар мындай жаман привычкалар бар, ошолорго да берилип кетиши мүмкүн. Ошондойдон сактаныш керек да, баланычы. Ошондуктан ар дайым баланын өзүнүн ою бар болуш керек, ар дайым баланын өзүнүн өзгөчө позициясы болуш керек. Ушул позицияны, мындай базовый, фундаменталдуу позицияны ата эне берет. Сиздин айтып жаткандарыңызга карап, жашооңузда атаңыздын орду чоң экенин байкадык. Ошо атаңыздын кайсы мүнөздөрүн бааладыңыз, ошо кайсы мүнөзүн балдарыңызга бергенге аракет кылдыңыз? Ошол билим алуу, анан билим алууга дайыма умтулуу, анан дипломатия, өзү дагы аябай мындай интеллигенттүү, анан өзү дагы мындай аябай тарбиясы жакшы адам болчу. Сыйлоо, адамдар сыйлоо, жаман сөз айтпоо. Эч качан айтып атпаймынбы, канча жыл атам менин жашоомдо болду, бир да жолу эч качан жаман сөз уккан эмесмин. Өзүмдүн адресиме да уккан эмесмин, вообще башка бирөөлөргө да айтып атканда эч качан уккан эмесмин. Урматтуу достор, бизде конокто Жылдыз Караталова эже, Жылдыз эже менен биргеликте биз балдарды туура тарбиялоо боюнча сөз кылган окшойбуз, аралаш керек. Жылдыз эже, ошо убакыттын аягын айтсаңыз, өспүрүмдөргө кайрылууңуз, ата энелерге кайрылууңуз. Кеңешиңиз, сунушуңуз. Бул билесиңерби, мен ушул биз сүйлөшүп аткандан бери эле көп эле билим жөнүндө айттым болуш керек. Билим алуу, аны практикага ашыруу, анан изденүү, анан эч качан ушул өзүңдү чектебеш керек да, өзүңө ишенишиң керек. Анан дагы айтып кете турган нерсе, эгер адамдын билими болсо, канчалык адам билимдүү болсо, ошончолук ал мындай көп ар кандай жаман жакшы течениялар бар болушу мүмкүн, ар кандай чөйрө болуп калышы мүмкүн. Ошондойлорго бул эч качан мындай берилип кетпейт да. Вот орусча айтып кетет элем, манипулировать. Не позволять, чтобы кто-то манипулировал тобой. Азыркы эмес, өзгөчө жаштар ошолорго берилип кетиши мүмкүн да. Эгер мындай жаман чөйрөгө туш келип калса, башка бирөөлөр манипуляция кылып кетиши мүмкүн. Жанагы айтып кеткен жана тамеки чегип, анан жана арак ичип, башка жаман привычкалар, же болбосо жана дин жөнүндө радикалдык, экстремизм, ошондойго да берилип кетиши мүмкүн. Бул аябай коркунучтуу нерсе да. Ошондуктан ата эне деген максималдык түрдө колунан келишинче, колунан келбей аракет кылып, ошол жоопкерчиликти өзүнө алып, ошол билимди, анан ошол маалыматты, анан ошол жана баалуулуктарды, жашоодогу баалуулуктарды балага сөзсүз түрдө бергенге аракет кылыш керек, бериш керек. Аракет да кылыш керек, бериш керек. Анткени бул деген ата эненин жоопкерчилиги. Эгер азыркы убакытта 18 жашка чейин бир күндө 1 саат баласына бөлө албай, сүйлөшө албай, же баланын оюнда, жүрөгүндө эмне болуп аткан нерсени билбесе, анан кийин келечекте жашооң да жетпейт баланын жүрөгүнө, чтобы вот дойти до него. Бул азыркы убактагы ошону эгер кетирип жиберсе, эгер азыркы ушул убактагы ошону туура эмес пайдаланып, анан бербей калса, кийин келечекте бул абдан чоң бир трагедия болушу мүмкүн да. Ошон үчүн буну мен айтарым, убакыт бөлүш керек балага. Достор, биз сиздер менен коштошобуз. Бизде конокто бүгүн Жылдыз Караталова эже болду. Биз эркек балдарды туура тарбиялоо деген темада сөз кылдык. Барыңыздар, суроолоруңуздарга жооп алып алдыңыздар деген үмүттөбүз. Биз сиздер менен коштошобуз. Сак саламатта калгыла.